бүгүн өзгөчө жаштардын аудиториясы бул жакта отурат деп айта аламын. Биздин бүгүнкү өзгөчө конокторубуз Crash House TikTok долбоорунун мүчөлөрү Сезим жана Аскат. Кутмантаңыздар менен кош келиңиздер. Кутмантаң, рахмат, келдик. Сиздерге рахмат, баары жакшы. Жана TikTok ошо тартуучулардын, биздин тиктокерлердин, деги эле блогерлердин таңы кандай башталат? Кандай айтсам? Дароо эле уюлдук телефонду алып, кутмантаңыздар менен деген сөздөрдөн башталат. Басам, айта кетейин. Бүгүн эрте менен турдум. Hem баарыбыз эле көрдүк да, бизде 2 миллион подписчик болду TikTok'та. Куттуктайбыз, албетте биз дагы көп болдук. Буну ошону көрүп калдык эртемен. А так эртемен ар кандай болот, например, съемка болуп калат. Бир жумада бир жолу съемка эртемен это обязательно бар, а в основном уктайбыз. Саат 9:00 турабыз, бири-бирибизди издейбиз, ким каякта, хауста, ким жатат, ким жок. Болду, тамак ичип отурабыз, анан тартабыз. Жакшы. Бүгүн өзгөчө эрте ойгондук. Биздин эфир үчүн десеңиздер дагы болот. Албетте, чыгармачыл адамдар эрте турбайт, менин билишим боюнча. Жана деги эле албетте TikTok тармагы учурда аябай актуалдуу болуп жатат. Сиздер дагы жакшы жаңылыктар менен келиптирсиздер. 2 миллион катталуучу, албетте Кыргызстанда бул таң калыштуу нерселердин бири. Сиздерди куттуктайбыз. Жана көпчүлүк адамдар ошо Crash House деген сөздү укканда эле албетте күйөрмандарыңар аябай көп экендиги билинүүдө. Жана биздин телекөрүүчүлөргө дагы албетте бул TikTok долбоору эмне экендигин тууралуу дагы айта кетиңиздерчи. Аскат. TikTok долбоору эмне экен? Эми бул негизи өзү социальный сеть, Instagramда эле чыкканы, наверное, 5 жылдай болуп калды окшойт, Мурун башка программа болчу. Эми и директору деле башка болчу. А потом их просто поменяли TikTok катары. TikTok негизи кандай айтсам, TikTok даже тяжело объяснить, что такое TikTok, но в данный момент это сейчас в тренде, и лучше начать снимать, потому что там, кандай айтсам, кызыктуу видеолор бар да, мындай отурсаң көрүп кете бересиң. И башында ойлогом мен, неге баары тени тартат, что мен отуруп бир сааттан отуруп калчумун да. Башында эч тартчу эмессиз өзүңүз? Ой, жок, TikTok дегенде жаман эме болчумун. Досторум тартып. Жакчы эмес. Кайчы депчи. Азыр өзүм тартып жүрөм азыр. Эмнеге мен өзүм тартпайм депчи, өзүм эле баштасам болот экен да деп. Бир жолу, эки жолу баштагам, бир кызыктуу видео менен. Анан бул кызыктуу видео рекомендация деген эме бар, отдел бар. Сенин видеолоруңду не только по Кыргызстану, а вот жер, кандай, по миру кетирет да видеоңду. И бир видеомду, помню, киргизсем, комментарий окусам, китайцы, корейцы, да, комментарий, типа, я перевод сделал, там, типа, классно, смешно, депчи. Анан ошондой ойлодум да, вау, деп. Джеки Чан бир мульт койду окшойт депчи. Ошондон бери эле тартып жүрөм. Мен билишим боюнча ар бирөөңүздөр өзгөчө шыкка ээсиздер. Кээ бирөөсү билеси, кээ бирөөсү ушул мыкты блогер боло алат, кээ бирөөсү мисалы Аскар катары модель чөйрөсүндө дагы белгилүү инсандардын бири. Жана өзүңүздөрдүн деги эле мүчөңүздөр тууралуу айтып бериңиздер. Мисалы келтирсек, Сезим жаңы гана кошулган, мындайча айтканда, катышуучуларыңар, Сезим деги эле ошол команда тууралуу айтып бериңизчи. Команда тууралуу негизи мен бияка TikTok командага келгенден мурун мен өзүм ырдап жүрчүмүн, башка топто ырчы болуп, ырчы катары жүрчүмүн. Андан кийин ошол TikTok командага чакырып калды. Келип мен өзүм дагы TikTok тармагын негизи такыр мындай түшүнүүм жок болчу. Анан продюсерлерибиздин бири жакшылап түшүндүрүп алды. Мындай бул деген буга керек деп түшүндүрүп бергенден кийин, макул эми иштешелик деп киргенден команда аягындай дружелюбный келгенде аябай чындыгында эле аябай чоң поддержка беришти. Ошондуктан бат кирип кеттим окшойт. Бат балдарга кошулуп кеттим окшойт. Анан бирок мен өзүмдүн ырчылык жагымды калтыргым келбейт. Ошон үчүн мен TikTok'умда в основном ырдаган видеолорумду киргизем да. Эң сонун. Аскат, командада канча киши бар?
аябай көп окшойт. 8 киши бар экен. Жана Crash House U деген деле баары эле ойлоп калышат. Бул балдар кыздардын баары бир үйдө жашайт, анан бир үйдө жашап эртеден кечке чейин TikTok видеолорун тартышат деп. Бул чынбы? TikTok видеону тарткан чын. Калганын билбейм. Жок, баары чогуу жашайбыз. Кандай айтсам, кыз деген кыз. Ага ата-энеси коркот, ата-энеси переживать этет. А бала из бала да негизи. А кыздар мындай редко кылат. Но биз баарыбыз азыр бир тууган болуп калганбыз да, бири-бирибизден эчтеке коркпойбуз, наоборот турабыз. Чуть легче да. Мурун ошондой болчу, келип кетип турчук. Азыр уже баарыбыз жашап деле калдык. Азыр жашап деле калдыңыздар. Жана эртеден кечке чындыгында эле TikTok тартасыздарбы? Же кандайдыр албетте өзүңүздөр окуйсуздар, башка иш менен дагы алектенесиздер. 24 саат тартасыздар деп тамаша. 24 кандай айтсак, өзүбүздүн жумушубуз биздин саат 2-лерде башталат. Эртемен ойгоносуң, турасың, чай ичип, тамак жегенче эле уже 2 болуп калат, жумуштарын бүтүргөнчө. 2ден уже все жумуш башталат, 2ден тартып баштайбыз. Кечке чейин. Ким канчага чейин бүткөнчө. Видеону тартып, монтаж кылып. Калган баары өзүбүздүн личный жашообуз менен эле жүрөбүз. Жакшы. Келиңиздер анда жеке жашоого өтөлү. Өзүңүздөр дагы тууралуу албетте TikTok багытынан башка дагы эмне менен алектенесиздер? Балким өзүңүздөр жок TikTok ушул блогер болгум келген эмес, же болбосо сезим айткандай мен ырчы болгум келет деген дагы балким кыялдар бар болчу. Сезим мондай отпай карайсыздар. Баардыгын ойлойт, например, TikTok тартып атсак, все силер TikTok эле болуп каласыңар, TikTok менен бүтөсүңөр, блогер деп элечи. Ошо TikTok менен биз өзүбүздү таатпайбызбы? Там, например, не просто обычное движение кылабыз, биз көбүнчө өзүнүн стилин преподносит да, например, когда сезим тартканда биз сезимди сразу башка кылабыз. Ырдайт депчи. Может, голос менен бирден салып салсак болот деп. Мен, например, киргенде у меня актерская, например. Вот он вот это может сыграть, вот тот сыграть депчи. А мен буну через TikTok развивал. Например, сейчас вот я снимаю TikTok, и одновременно хочу стать телеведущим, журналистом и актером, потому что мен ошо стиль менен тартып атам да. И ошого өзүмдү кичине кандай айтсам, уровендерин, ступеньдерин көтөрүп койгон. Негизи. Например, я хочу стать актером. TikTok'та көбүнчө то, что я играю, то, что кыйкырып, мындай кичине илактап, паника кылып, ошондойлорду жакшы көрөм да, ойногончу. Вот өзүмдү я нашел через TikTok. Буну кандай айтсам, рахмат TikTok айтса болот да, за то, что я свое направление нашел. И биздин Crash House'та все өзүнүн направлениесин табып, и ошо менен акырын жылып атабыз. Сезимдин багыты? Сиз дагы мисалы Аскат актер болгону кыялдаса, сиз ырчы болгону кыялданасызбы? Ооба, албетте. Мен буга чейин мен кичинекей кезинде эле тойлордо ырдап жүргөн кызмын. Мен деген TikTok аркылуу өзүмдү тапкан эмесмин. Мен наоборот өзүмдү таап келип, анан TikTokко кирдим. Эмнеге дегенде, бул TikTok жаңы платформа. Анан через TikTok кандай аудитория набирать этсең болот да. Ошондуктан TikTokко келдим. Бирок чындыгында көп, аябагындай чын эле көп кишилер, көп молодежь мындайча айтканда, өзүн TikTok аркылуу тапкан да, азыркы убакытта. Кээркилерди, допустим, жакшы бир актер болуп ошол TikToктон чыкса, TikTok аркылуу эле бир чоң бир компанияларды балким мындай заметили да, пошли нашли этого человека, о, давай сен биз менен иштейсиң да. Ошентип аябай популярдуу болуп кеткен да адамдар бар. Мындай карасаң, азыркы жаш балдар тартылып жүрбөйбү клиптерде. Булар бир жыл мурун мындай өзүн таппайчы да. Вот через TikTok они сейчас и снимаются в клипах, и концерттерди алып барып атат. Так, через TikTok все замечательно. Мындайча айтканда, TikTok биздин келечегибиз деле болуп калды десек болот. TikTok эмес, вообще социальный сеть да, в общем. Интернет деле жүзү десек болот. Жана буга чейин айтып кеттиңиз, Аскат, ар бирибиз өз шыгылыбызга жарашыктуу ар кандай видеолорду тартабыз деп, дегеле орусча айтканда мозговой штурм, контентти кантип жаратасыздар? Чогуу-чогулуппу же болбосо жок, кызыктуу видео көрүп калдыңыздар, жана ошого окшош туруп тартабы деген ой. Ар кандай болот да, негизи. Если мы хотим прям контентти онго жакын тартабыз десек, значит, отуруп мозговой штурм кылабыз. Буга ойлонуш керекпиз. И буну отурабыз, ойлонобуз да, кайсы видео кирет, кайсы кирбейт, кайсыгы не надо, кайсы надо снимать. А в основном мы так, отурабыз 5 мүнөткө, отурабыз, өзүбүздүн трендтерди биринчи очередь алып келебиз, биринчи очередь трендти коебуз. Тренд всегда мындай кандай айтсам, тренд есть тренд да, всегда оңой, тартыш деле кыйын деле эмес, и тартылган деле кыйын эмес. И буну тартабыз, а трендовый всегда не залетает.
И трендтин артынан кичине мындай сложный ролик тартабыз. Буга ойлонуп калабыз уже. Не тартабыз, например. Мунун артынан эмне кылабыз? Типа Вайн, что ли, депчи. Ну нельзя же 2-3 тренда сразу. Biz, например, bir günde bir trend, bir Vine, bir какой-то любовный и голос и шип менен тартабыз да. Всегда бөлүп коебуз. Окшош тартып бербейбиз, потому что бирөө кирет, тигиси кирбей калышы мүмкүн. И в основном все. А күнүнө сиз айткандай, бул жол менен 5 видео жүктөйсүздөр. 5 да, 5 видео. Жакшы. Эмесе биз эфирди улантуудабыз. Бүгүнкү биздин студиябызда Сезим Тилебалдиева жана Аскат Осмонов барына белгилүү болгондой эле Crash House TikTok долбоорунун катышуучулары. Жана буга чейин биз контент тууралуу талкууладык жана деги эле TikTok биздин келечегибиз деген жыйынтыкка келдик да. Бирок албетте сиздерди TikTok багытындагы ушундай профессионалдуу блогерлер болгондуктан кийин деги эле ушул платформанын көпчүлүктөр кемчиликтерин айта башташат. Албетте минустарын десек болот. Жана сиздердин оюңуздар боюнча кээ бирөө айта кетишет. Дал ушул жөнөкөй эле видео балага жаман таасир этиши мүмкүн. Жана деги эле чоң киши болсоң дагы эмне кыласың мындай нерседен тартканды. Сиздердин оюңуздар боюнча ушул платформанын кемчиликтери барбы? Эгерде бар болсо кайсыл? Аскат. Минустары, Герти мен угуп калам мындай ата-энелер балдарын да. TikTok'tu көрбө, уят нерселерди көрөсүң депчи. Если бала ошо именно ошо категория герой туруп көрсө, конечно, если от человека зависит, если будет ребенок, например, жакшы категория, например, вот как Crash House там блогерлерди көрсө, то это познавательно. Там можно и найти всякие всячины, да, например, как лайфхактарды, да. Хочешь приготовить еду, например, вот пельмени, да, а как? А в ТикТоке можно набить, а сага чыгып берет лайфхактар. Там полезные нерселер деле көп. Негизи бүт дүйнө жүзү боюнча мындай аргасында интересный факты дегендер. Аябай толтура. Бирок эме да, допустим, эмне үчүн уят нерселер андайлар деле бар болушу мүмкүн балким. Бирок алар эмне үчүн ал кичинекей балага чыгып атат, эмнеге дегенде ал өзү ошол өз видеону карады. Бул рекомендация деген алдыгындай бүт видеонун баарын бере бербейт сага. Ал деген именно сени интересоваться этип өзүң кирип караган видеолоруңа ошого окшош видеолорду чыгарып баштайсың. Же өзүң кандай контент тартасың? И ошол сымал сыяктуу чыгат да тоже сага. Например, бир ненормальный видеолорду тартырсаң, и рекомендацияларың да ушундай болуп калат да, мындай бир окшош болупчу. Бул азыр ата-энелерге жакшы бир кеңеш болмокчу, анткени албетте эгерде бала өз ошол сиз айткандай эле жаман видеолорду туш болуп калса, аларды кызыктыруучу видеолордун баары ошол тарапта болуп калат экен. Негизи ещё TikTok эме да, мындай кандай айтсам, сразу жаман нерсе кылдыңбы, видео блокирует. TikToктун да көп правилалары бар. Вроде смешно снял, как ты крадешь телефон, а TikTok это не воспринимает, да? TikTok говорит, что ты реально крадешь телефон и бан кылат да сразу. Ошондой жерлери бар. Ошон үчүн тартпайбыз көбүнчө ошондой уурдагандарды, жаман кылган нерселерди. Это и кичинекей TikTok, потому что билет аудитория зависит от маленьких, да, көбүнчө. У них прям эме көтөрүлүп турат шкала. Мындайча айтканда TikToктун артыкчылыктары көп эле экен. Жана баарын кызыктыра турчу суроо болсун, эгерде албетте сыр болбосо, TikTok блогерлери канча акча табат? Албетте Crash House'нун алкагында Аскат сиздин акчалар каражатыңыз. Я помню, интервью тарткан, анан я как-то хайпанул да, типа, аз дагы айтып коеюнчу. Канча деп койгон била. Жок, негизи канча табат, кандай TikTok'тан мен билишим боюнча жарнама менен албетте. Жарнама это обязательно. Жарнамада, например, даже вы так будете зарабатывать. Это везде так, жарнама. Но бундагы бир плюс бар да, но секрети бар да. А секретин айтпай эле койлук, но тапса болот акча. Хорошо. Жакшы тапса болот. Бир видео канча көргөзмөлөрдү, канча кишилерди мындайча айтканда көрүүсүн сиздер байкай алдыңыздар. Же болбосо эң көп ошол көрүүчүлөрдү сарптаган мындайча айтканда видео кайсыл болду эле? 1 минут мурун бир видео көрбөдүңөрбү? Ошол видео. О деген. Акыркы видео. Бул 90 миллион алган.
90 миллион көрүшкөн. 90 миллион. Эң son. Эң көп көрүлгөн видео кайсыл болду? Ошо 90 миллион. Ушул болгон, Эң son. Элестетиңер 90 миллион. Бишкектанда 7 миллионбу? 90 миллион. Жакшы. Жана албетте учурда мен дагы таң калып отурам, бул жерде кантип эле ушундай көрүүчүлөрдү сиздер дагы жана күйөрмандарды топтоп алдыңыздар. Жана TikTok'ту тартып жаткан ошол сиздердин күйөрмандарыңыздар же болбосо жөн эле блогерлерге сиздерден кыскача кеңеш айта кетиңиздерчи, сырды ошо ачып бериңиздерчи, кантип эң мыкты тиктокер болуш керек, кантип ушул сырын бизге ачып бериңиздер. Аскат. Кантип мыкты тиктокерби? Мен билбейм деп. Короче, эле App Store'га кире. Короче, кыскача. Кичинекей балдар, кандай кичинекей балдар эми школьниктерге оюнчук тартат, тарткыла. Эмнени көрөсүңөр, эмне менен дем аласыңар, кантип жашайсыңар, ошонун баарын тарткыла. Керектилер уялат. Эмнеден баштайм депчи, эмне кылам деп. Трендтерден башта окшоштур вот, например. Бир видеону көрдүм, мисалы, жактыбы ошол видео, өзүң эмең менен окшоштуруп койсоң болот да ошол видео. Мен мурун ошентип эле тартчумун, например. Мен түшүнбөчүмүн да TikTok кандай экен, просто окшош видеону көрчүм, окшош видеону тартчумун. В основном развивайтесь, потому что кичинекей балдар көбүнчө өздөрүн таба албай жүрүшөт, эми өздөрү билбейт да, кем они хотят стать. И пока ошо промежуток времени они могут начать соцсети, а ким билет, может, Кудай буйруса, вы будете прям в Кыргызстане номер 1. Так что просто снимайте, развивайтесь, добавляйте, будьте в тренде. Вот так вот. Главное, жаман жолго түшпөгүлөр, а остальное баарын кыла бергиле. Что вы хотите? Алдыда сиздер азыркы учурда 19-20 жаштасыздар. Албетте жаш муунду сөзсүз түрдө өзгөчө ондогон идеяларга толуп жатасыздар. Жана деги эле алдыдагы өздүк идеяларыңыздар, пландар менен да бөлүшүп кетиңиздерчи Сезим. Пландар менен аны айтууга болбойт. Жок, кандай мындай. Ошо именно ошол жерлерди алып кой, башкаларды айтсам да. Да, ошол жерлерди айтып бербейсиздерби? Аскатты укпай. Crash House өзүбүздүн командабыздын пландары аябай көп, чындыгында аябай көп. Азыр анын баарын мынтип айтпай эле коеюн, потому что эң негизгиси пландын. Интрига боюнча калсын. Неге дегенде ал кийин аны биз азыр айтып койгондо мындай өтө интересно болбой калат. Биз кийин айтып, обязательно көрөрмандарыбызга айтып беребиз. Биз колдоп жүргөн адамдарга. Менин өзүмдүн жеке пландарымды айтсам, TikTok командасында болом, бирок эме эмне коет, кыялданып жүрөм. Мен кийин өзүмдүн соло ырларымды чыгарсам, клиптер тартсам деп да ойлонуп жүрөм. Ошо. Жакшы, Аскат, сиздин планыңызда качан белгилүү алып баруучулардын, журналисттердин бири болуп көрөсүз? Бат эле. Эртең. Бүгүн. Эң сонун списокто номер 1 кылып коем деп эле. Тамаша. Номер 2 пока. Пландарым окууну бүтүп, жакшы үй бүлөмө жардам берип, кандай айтсам, машина алып өзүмө, права алып дегендей. Могу жылы ошону бүтүрөйүн деп атам да, негизи. 5 жыл 6 эмес, вот именно могу жылы окуумду бүтүп, жакшы азыр TikTok'ту көтөрүп, өзүмдүн аккаунтумду, Instagram аккаунтумду көтөрүп, мага негизи азыр ошол керек. Болду, и бир катуу ден соолук, и все. Ошонун баарын кылса деле болот. И азыр Crash House'та пландар, биз мондай болгон носкилерди чыгарабыз. Crash House деген. Өзүм кийип жүрөм лично. Ошо носкилерди чыгарып, азыр ошолорду кандай айтсам. Жакшы. Буга чейин айтып кеттиңиз, Instagram баракчамды дагы ошол белгилүү кылгым келип жатат. Учурда канча катталуучуларыңыздар бар? Учурда меники 100 000 Instagramда, 250 TikTok'то. Сезим сизде? Мен TikTok'ко жаңы кирдим, бирок Instagramда меники 65 000, а TikTok'то 50. Эң сонун. Командада иштөө, бул учурда 8 киши бар деп айттыңыз. Канчалык ордукту жаратат? Мен оюм боюнча канча көп киши болсо ошончалык биринчи кезекте. Ойлору көп, идеялар албетте жакшы, бирок балким Сезим мен ушул видеону тарткым келип жатат десе, Аскат жок, бул видеону тартып эмне кыласың? Андан көрө башканы тартпайлыбы деген чыр-чатактар болобу? Ой, конечно. Ондогон чыр-чатактар. Например, негизи ар бир адамдын өзүнүн мнениясы бар.
өзүнүн айткан мнениясы бар. Ага деле сабырдуу болуш керек, укканы и ответ тоже бергени, и ошо адам да сабырдуу болуш керек да. Биз өзү көбүнчө мындай видеолор предлагать этебиз, но прям эме да, кандай айтсак, сага жагат, но реально жетөөгө жакпай калса мүмкүн да. Ошондой видеолорду биз алып коебуз, потому что өзүбүздүн вкусубузду билебиз да. И Crash House'ту уже канча 7 айдан бери иштеп атабыз. И Crash House'га билебиз, эмне кирет, эмне кирбей калат экен. Эми предлагать этебиз, конечно, почему бы и нет. Биз предлагать этебиз, көбүнчө көрөт, жок десе жок, ии десе. Ии десе же ошо видеону, ошо идеяны биз перевоплощать этебиз. Например, бирөө басып туруп калып калса, биз мүнтпөйбүз да. Биз, например, дозу менен базат. Там, не знаю, бирден колдо кулайт, но сценарий ушундай эле. Ошондой болуп отырабыз жазып. Чогуу баарын биргеликте жасайт. А так, конечно, команда из команда уруш болот, идея талашуу болот. Кимдики жакшы, эмненики жакшы деген болот. И ошо менен наоборот сплоченный болобуз да. Бирок менин оюмча бул биздин командада баардыгыбыз идея бергенибиз бул оордуктуу эмес, наоборот жеңилирээк болот деп ойлойм. Потому что ар бирөө мындай өзүнүн вкладын киргизет, и аягында мындай итог, аябай жакшы итог чыгат да, мындай бир жакшы видео чыгат, потому что ар бирөөнүн вклады бар да. Жакшы. Жана Кыргызстанда Crash House бар болсо, менин билишим боюнча Орус өлкөсүндө Dream House, же башка өлкөлөрдө Hype House деген ар кандай дагы ушул TikTok долбоорлору бар. Жана айырмасын айта кетиңиздерчи, бардык эле ушул хаустер окшошпу? Бардык эле бир багытта иштешеби, же алардын да өзгөчөлүктөрү барбы? Жок, жакта эми аскалт сезим деген адамдар жок деп эле. Ал жерде тамаша. Жем окшош? Окшош. Направлениебиз бир. Направлениебиз бир, бирок ар бир TikTok хаустун эмеси бар, өзгөчөлүгү бар деп айтсам болот да. Жакшы. Эмеси сиздер менен чогуу убакыт ушунчалык кымбат өтүп кетти. Биздин тилекке каршы эфирибиздин аяктаганына бир нече эле убакыт калды. Ошондуктан сиздерге эркин микрофон сунабыз. Балким кыргыз элибизге, ошол эле блогерлерге айта турчу сөздөрүңүздөр бар, же болбосо жөн гана салам жолдоп кетсеңиздер болот. Давай сезим. Нашим зрителям да, эгер силер бул эфирди көрүп аткан болсоңор, мечтайте, орысча айтырса болобу да? Айта бериңиз. Мечтайте, мен бул ТикТокой вообще в команду пришла через мечту, поэтому если вы о чем-то мечтаете, обязательно добейте свои мечты, топите, идите вперед. Цените своих родителей, будьте рядом с ними, учитесь. Сейчас самое главное учиться и хорошо обучиться, учите английский язык, потому что сейчас он очень важен. Вообще учите иностранный, да? Да, языки. Чындыгында эле аябай керектүү экен, ошондуктан. Монгольский учите, казахский да эле. Асхат. Всё? Всё что ли? Всё что? Эркин микрофон албайм. Орусча айта берейин да мен деле. Кыргызча айтыңыз. Кыргызча элеби? Албетте айта бериңиз. Ишылса кыскача баарыңарга ден соолук каалайм. Барбы жана видеодо чындай. Неприятно болуп калды. У нас всегда такие шуточки, везде всегда пихаем. Өзүм подписчиктериме, подписчик Crash House, подписчик сезимдер и вообще зрительдерге желаю вам здоровья. Это ден соолук, это биринчи орунда турат. Если ден соолук болсо, баары болот да. И как Сезим уже сказала, любите своих родителей. Они вас никогда не забудут, они вас очень сильно любят, даже если вы в данный момент сейчас чувствуете, нет, это неправда, да, никогда, они всегда поддерживают, они всегда за вас будут стенкой, горой стоять дегендей. Нет, честно, от родителей все зависит, да, потому что... Рахмат, эмесе сиздерге ыраазычылык билдиребиз, алдыда ийгиликтерди каалайбыз, Давайте. Көңүлдүү өтсүн. Все, болсун.